Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар жамааттын бүт төрөлөрү алардын алдынан тосуп чыгышты. Ошондо согуштан кайткан аскер башчыларына, миң башчыларына, 100 башчыларына Мусанын ачуусу келип мындай деди: "Аялдарын эмне үчүн тирүү калтырдыңар?" Биламдын кеңеши менен Пейорго жагынып, Исраил уулдарынын Теңирден баш тартуусуна себепкер болгондор ушулар. Ошон үчүн Теңирдин жамааты кыйраган. Ошондуктан бардык эркек балдарын, эркек менен жаткан аялдарын өлтүргүлө. Ал эми эркек көрөлөк кыздарын өзүңөр үчүн тирүү калтыргыла. Ошондон кийин 7 күн стандын сыртында туруп тургула. Киши өлтүргөн же өлүккө тийген адамдарыңардын баары, туткундарыңарда 3 жана 7 күнү тазалангыла. Бүт кийимиңерди, бүт булгаары буюмдарыңарды, эчкинин жүнүнөн жасалган бүт нерселериңерди, бүт жыгач идиштериңерди тазалап чыккыла. Ыйык кызмат кылуучу Элазар согушка барып келген жоокерлерге мындай деди: Теңирдин Мусага осуяттаган мыйзамы мындай: алтынды, күмүштү, жезди, темирди, калайды жана коргоошунду отко салына тургандардын бардыгын тазалаш үчүн отко салгыла. Андан кийин тазартуучу сууга салгыла. Ошондо таза болот. Ал эми отко салынбай тургандардын бардыгын сууга салгыла. Кийимиңерди болсо 7 күнү жуугула. Ошондо таза болосуңар. Ошондон кийин гана станга кирсеңер болот. Теңир Мусага мындай деди: ыйык кызмат кылуучу Элазар жана жамааттын уруу башчылары менен олжоого түшкөн адамдарды, малды санап чык. Анан олжоону согушка барып келген жоокерлерге жана бүт жамаатка тең бөлүп бер. Согушка барып келген ар бир жоокерден Теңир үчүн алым ал. Адамдардан да, бодо малдан да, эшектерден да, майда малдан да ал. 500 баштан 1 баш ал. Аларга тийген олжоонун жарымынан алым ал. Муну өйдө көтөрүп Теңирге алып келген курмандык катары ыйык кызмат кылуучу Элазарга бер. Исраил уулдарына тийген олжоонун жарымынан Теңирдин жийин чатырында кызмат кылган лебилерге бер. Адамдардан да, бодо малдан да, эшектерден да, майда малдан да ал. 50 баштан 1 баш ал. Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар Теңирдин Мусага айтканындай кылышты. Согушка барып келген жоокерлер тартып алган олжоонун саны 675 000 майда мал, 72 000 бодо мал, 61 000 эшек, 32 000 эркек көрөлөк кыз. Согушка катышкандардын жарым үлүшүн эсептегенде 337 500 майда мал болду. Теңир үчүн алынган алымдын саны 675 майда мал болду. Бодо малдын саны 36 000, анын 72-си Теңир үчүн алынган алым. Эшектин саны 30 500, анын 61-и Теңир үчүн алынган алым. Адамдардын саны 16 000, анын 32-си Теңир үчүн алынган алым. Муса Теңир үчүн алынган алымды Теңир буйругандай ыйык кызмат кылуучу Элазарга тапшырды. Муса согушка катышкандар алып келген олжоонун жарымын Исраил уулдарына бөлүп берди. Жамааттын энчисине тийген олжоонун жарымы мынча: 337 500 майда мал, 36 000 бодо мал, 30 500 эшек, 16 000 адам. Исраил уулдарына тийген жарым олжоонун, адамдардын, малдын 50дөн 1 бөлүгүн Муса алып, Теңир буйругандай Теңирдин жийин чатырында кызмат кылган лебилерге берди. Мусага миңдеген жоокерлердин аскер башчылары, миң башчылары, 100 башчылары келип мындай дешти: кулдарың өздөрүнө тапшырылган жоокерлерди санап чыгышты. Алардын бири да кемибептир. Мына Теңирдин алдында тазаланышыбыз үчүн ар кимибиз өзүбүз тапкан алтындан жасалган буюмдарды, моюнга тагылчу чынжырларды, билериктерди, шакектерди, сөйкүлөрдү, чачпактарды Теңирге арнап алып келдик. Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар алтындан жасалган ушул буюмдарды алардан алышты. Миң башлар менен 100 башлардын Теңирге арнап алып келген алтын буюмдарынын салмагы 16 750 шекел болду. Жоокерлердин ар бири өзү үчүн талаптоногон. Ошентип Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар миң башлар менен 100 башлардан алтындарды алып Теңир Исраил уулдарынын эсине алышы үчүн жийин чатырына алып келишти.